500 жумушчу орун ошол цемент заводдун өзүндө 500 жумушчу орун, анын бардыгы Кыргыз Республикасынын жарандары. Ну вот туда, сегодня у нас ремонт, и вот туда вот и поступает в дробилку. Доставляем 5 самосвалами емкость грузоподъемностью 50 тонн, то есть один раз самосвал поднял, 50 тонн сюда едет. 50 тонн сюда едет? Да, сюда вообще лезет. Вот этот новый завод? Это все новый, старый завод демонтирован. Москвадагы мекендештерге жария, алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Урматтуу Ош облусунун тургундары, мына бүгүн атайын тапшырма менен барып, ушул Араван цемент заводунун ишмердиги менен таанышып келдик. Баягы миң уккандан бир көргөн дегендей, ичинде мына процессти толугу менен көрүп, таанышып чыгып, мен ишкерликти ушул мамлекеттик бийлик тарабынан толугу менен колдоого албасак, анда бизде экономика алдыга жылбайт экендигине дагы бир жолу ынандым, ишендим. Себеп дегенде 500 жумушчу орун, ошол цемент заводдун өзүндө 500 жумушчу орун, анын бардыгы Кыргыз Республикасынын жарандары, анын ичинде Кытай эл республикасынан келген атайын адистери бар экен, алардан тышкары бардыгы Кыргыз Республикасынын жарандары. Ичинен көпчүлүгү ошол Ош облусунун Араван районунун тургундары болуп эсептелет экен. 338 миллион сом мына бир жылдык салык, мына 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып эсептегенде ошол 338 миллион сом салык. Анын ичинде ошол Араван районундагы Алианаров айыл өкмөтүнө 80 миллион сом жылына акча салык төлөнөт экен. Бул деген 500 үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүн багып, ошол жерден айлык алып иштеп атат деген маселе. Андан тышкары мына ошол цемент заводдун аймагында Акиташ чыгаруучу жаңы завод ачып, ал жерде 30 адамды иш менен камсыз кылыптыр. Андан тышкары көмүрдөн брекет деп коебуз, баягы пресстелген майды көмүрдүн майдасынан атайын пресстелип, кургатылып, даярдалып чыгат. Бул калорийнасы күчтүү, баягы үйдү жылытканга жакса болот, көмүр брекети. Мына ошол көмүр брекетин иштетүүчү, көмүрдөн кайра иштетүүчү ишкананы куруп атат экен. Мына быйылкы жылды Кудай буйрса күз айларында анын дагы ачылышын кылып ишке киргизебиз деп отурат. Ал жерде дагы 30 адам жумуш орун менен камсыз болот экен. Андан тышкары 300 үй бүлө мисалы ошол жердеги автоунаалары менен жүктөрдү жеткизип, жеке жарандар иштейт экен. 300 адам ошол машина айдап, автоунаалар менен цемент заводдон чыккан товарларды көпчүлүккө жеткизүүгө кызмат көрсөтөт экен. Бул дагы 300 үй бүлө ошол жерден өзүн багат деген сөз. Ошондуктан биз ушул Ош облусунун аймагында негизги багыт катары мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасы менен мына өнөр жай багытында ушул ички тышкы инвестицияларды тартып келип, Ош облусунун аймагында ири өнөр жай ишканаларын куруунун үстүндө мына бүгүнкү күндө кызуу иштеп баштадык. Кудай буйруса бир топ пландар бар, бир топ инвесторлор бар, бир топ долбоорлор даярдалууда. Биз эгерде ушул өнөр жай ишканаларын ачпасак, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларды ачпасак, чоң ири өнөр жай ишканаларын ишке бербесек, анда биздин экономикабыз эч убакта өнүкпөйт, алдыга жылбайбыз. Биз айыл чарбасы менен, бир гана айыл чарбасы менен эч убакта экономиканы алдыга алып кете албайбыз. Айыл чарба бул дүйнөлүк практикада ушундай, айыл чарба бул дотацияда турган
тармак болуп эсептелет. Эч убакта өзүн өзү толугу менен 100% актап кеткен эмес. Андыктан биз ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү бир өнөр жай ишканаларды ачып, чоң өнөр жай ишканаларды ачып, завод фабрикаларды ачып, областыбыздын жашоочуларын иш менен камсыз кылып, анан ошол ишканалардан түшкөн салыктын көлөмүн көбөйтүп, социалдык төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүп, ишти алдыга жылдырбасак, анда экономика артка кеткен. Эгерде экономикабыз көтөрүлсө, ошондой ишканаларыбыз көбөйсө, жаңы жумушчу орундары түзүлсө, салык көбөйсө, социалдык төлөмдөр көбөйсө, анда пенсия пособиябыз дагы, жана социалдык тармакта курула турган мектеп, бала бакча, оорукана, башка маселелерибиз дагы, айлык акы маселелери дагы бул өзүнөн өзү жеңил жол менен чечиле турган жагдайга келип такалат. Бизде тилекке каршы ишкана ачалы десе, завод куралы десе, бир жерге фабрика курабыз десе, бардыгыбыз эле эколог болуп, бардыгыбыз эле экономист болуп чыга калып атабыз. Ар кайсы жерде бир каршылыктарды көрсөтүп, туура эмес, бизге курулбасын, башка жака кетсин, керек болсо ошол Арабан цемент заводундагы жабылыш керек, бул экологияны талкалап атат, бузуп атат, башка кылып атат деп бир топ түшүнбөстүктөн улам сөздөрдү айтып жүрөбүз. Андыктан мен бардыгыңыздарды чакырам, эгерде биз биригип, бир муштум болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул өнөр жайды өнүктүрүүнү колго албасак, жаңы ишканаларды түзбөсөк, инвесторлорду тартып келип, экономикабызга инвестицияларды салып, өнөр жай ишканаларды ачып, бир элди иш менен камсыз кылбасак, төлөмдөрдү, мына салык төлөмдөрүн, социалдык төлөмдөрдү көтөрбөсөк, анда биздин ишибиз эч убакта алга жылбайт. Ошондуктан мен Ош облусунун тургундарынын бардыгын ушул маселеге туура түшүнүү менен мамиле кылууга чакырам. Область жалпы Кыргызстан, анын ичинде Ош облусу мына бизге керек. Кыргыз мамлекетин сырттан келип башка эч ким өнүктүрүп, өстүрүп бербейт. Аны өстүрүп, өнүктүрүп алдыга алып кетиш дагы, ал мамлекетти жок кылыш дагы ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын гана колундагы маселе. Ошол адамдардын түшүнүгүнөн, ошол адамдардын дараметинин деңгээлинен көз каранды. Андыктан мен бардыгыңыздарды чакырам, келиңиздер. Тышкы ички инвесторлорду колдоп, албетте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде, мыйзам бузуу менен эмес, ошол ичкерликти өнүктүрүп, орто чакан бизнести өнүктүрүп, чоң бир өнөр жай ишканаларын курууну колго алып, ошол жактан бизге жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүүгө барыңыздарды чакырам. Это центральное, да, управление? Да, это вот отсюда ЦПУ идет. Да. Они сразу отправляют ЦПУ, получается, да, и отсюда. Да. Все понял. Вот здесь заместитель губернатора, расскажите, что вы здесь делаете? Мониторим всю ситуацию, температуру, вибрацию. Печканын ичиндеги болуп аткан процесс бүт силердин алдыңарда. Печканын болуп аткан процесс мына камера бар, 2 камера. Башында, аягында. Там температураларды датчик менен. Канча дозировка берип атат, лаборатория болуп берген силер. Дозировка кошуп кетсеңер ушул жерде. Да. Канча алыш керек, По сути дела, каждый технологический процесс, вот здесь мы видим как раз теплообмен. Вот эта девочка сидит, управляет всем теплообменом. Отдельно подготовка сырья, отдельно помол, отдельно россыпь, то есть каждый и все управление осуществляется отсюда. Даже двигатели, огромные двигатели, включая дядь, стволы и словно, вот девочка откачивается, отсюда откачивает шевелину. Видите, ну сейчас она в нерабочем режиме. Если девочка загорится красным цветом, сразу она обращает внимание, записывает, либо, если аварийная ситуация, есть инструкция, что делать, либо вызывает. Да. И все, здесь круглосуточно сидят люди, круглосуточно наблюдают за процессом. Тут видеокамеры установлены, можно переключать
смотреть разные узлы, как идет в натуре. Ну, сейчас не работает завод. Вот этот конвейер, например, это ковшовый конвейер, клинкер, это печь, печи. Но сейчас там проводится работа, там температуры нет. Все это вот в таком виде находится. Причем это можно переключать каждый из операторов. Имеет свой участок, может посмотреть вживую. Ну, дальше здесь у нас административный блок. Сами в состоянии. Да, и они полностью меняют. Вот лаборатория наша. Качество цемента. Качество цемента, да. Сейчас качество. А вот Чинара идет. Это замдиректора по качеству у нас. Женщина очень суровая. Она вам все расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем губернатора, да, вы, может, расскажите про ваше хозяйство. Да, наша лаборатория, испытательная лаборатория, разделяется на 3 отдела. Первое – химических анализов, физико-механических анализов и экспресс-анализов. Экспресс-анализ – это проходит 24-часовой контроль и суточные пробы, тут физико-механические сорты определяем, и химанализы поступающего сырья, клинкеров, шлаков и так далее. И, конечно, продукты цемента. Входящие контролируются, промежуточный продукт контролируется и конечный продукт контролируется. Если что плохо, вот ее все боятся. Здесь у нас готовый продукт, если есть интерес, можно что-то. Жалко, что физико-механический лабораториясы жетекшіміз. Буга чейин марка 400 чыгарып элек, азыр эми Европа стандартына өтүп, марка 32-5 чыгара баштады, азыр жаңы жылдан баштапчы. И ушул лабораториябызда биздин сегментибиз точно ошол маркада чыгып атат экен, текшерип турабыз. Жакта экспресс лабораториябыз эжебиз айткандай ар саат сайын пробалар алып турат, мисалы. Ар саат сайын алып 24 саат. Ошонун бир бардыгын топтоп туруп, среднийни алабыз, цемент алабыз дагы бул жерде ушу физико-механикалык испытаниялар жасайбыз. Сертификат канча аймада өтүп турасыздар? Канча убакытта өтүп турасыздар? Годовой сертификат берем. Жылына, да? Атайын мисалга цементтерди алып келебиз дагы. Биздин өзүбүздүн стандарттык песокторубуз бар. Песоктарды ошо заказ менен алып келебиз. Бул менен аралаштырып туруп, атайын мындай балкалар бар. Балкалар ошо стандартта 16га 40, 160га 40 депчи. Ушул балкаларга атайын балкаларды құйып алабыз. Балкаларды құйып алып, биринчи балкасын 2 суткада, экинчи балкасын 7 суткада, үчүнчү балкасын 28 суткада атайын испытаниялар болот. 28 суткада деген себептен биздин семен, общий семен 28 сутканын ичинде толук өзүнүн бекемдигинин күчүнө кирет. 28 суткада. Атайын мешалкаларыбыз бар. Буларды аралаштырып, күндө мисалы мындай балкалар жүрөт. Ушул балкаларыбыз бизде кечээ өндүрүлгөн, балкаларыбыз. Onu ысытасыздар, муздатасыздар, определенно. Да, все полностью косвенный. Шоковое состояние болот экен, да? Анан бул жерде дышат дегендейчи. Нет, здесь как, здесь очень сложно цемент оценивать, поэтому все цементники собрались и договорились, что будет действительно, чтобы объективная картина была, прописали очень жестко всю процедуру цемента, испытания цемента, то есть вплоть до температуры в этих ваннах. Сколько она, при какой температуре он должен храниться. Строго 19-20 градусов. Да, все. Здесь, да, постоянно. Вот. Она строго проверяется все. В Кант приедете, точно такие же палочки при такой же температуре. Полностью все уже. Вот это вот клинкерное сделано 10 числа. Вот уже будет ломаться. Все отмечено. Сүйрün температурасы постоянно ошол 19 жамада калмайсыздар. Обязательно, да. Бул өзүбүздүн балкалар. Анан еще мы везем еженедельно везем. Вот сертификат мы получили.
на марку 32,5. Еженедельно ведем пробы, стройсертификацию. Там, да, параллельно проверка идет у нас. Они там не балки, цемент. 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 И протокол там получаем. То есть контроль со стороны. Сақталып тұрады. Судың içinde сақталып тұрады. Градусты постоянно қарап тұрады. Это созревание семена деген что-то. Прочность. Это не просто, оказывается, все это, да? Нет. Люди же думают, что измельчают, химически добавляют, и на тебе готовый цемент, да? Нет. Даже сама лаборатория, оборудование ее очень недешевое, сложное удовольствие. Вот видите, вот мешалка, вот мешающая штучка. Она строго по ГОСТу, она и в Америке такая, и у нас, и в Китае. Все, вот форма даже вот этих лепестков, толщина, все прописано, прочерчено, вот не должно быть по-другому. Песок стандартный, вот из Китая заводим песок, вам показывали. То есть вот это тоже, оно все ГОСТами определяется, то есть абсолютно идеальные условия, не идеальные условия, а абсолютно одинаковые условия для всех цементников по определению качества цемента. Все бұл аппараттар өсті, біз жылда, бір жылда бір жолы проверкадан өткөріп Проверкадан да? Стандартизация метрологии бар, алар өздерінің специалисттері келіп, там тура иштеп атабы вращение есептелинip ошол Стандарт боюнча у нас сертификат. Да, метрология свидетельство о свидетельстве. Ар бир аппарат тарабызда. Тараза Biz hazır yeni sertifikat kalemi alganımız, sertifikat alganımızda цементке. 32,5 и 42,5 сертификат на цемент. Это международный стандарт. бир балка алып келсеңиз эскерет. 32,5 hazır последний, а 42,5 42,5 это алдағы. Алжанный стандарт бар, да? То есть biz анда чыгарабыз. 42,5ке дагы бар сертификат соответственно. Ушул эки аппараттын жардамы менен ошол биз балкаларды атайын испытанияларга коюп сындырабыз. Биз бул жерде убакыт дагы өтө белгиленген да нормадачы. Мисалга бүгүн саат эртең менен 10:00 балкаларды куя турган болсок, 2 суткада саат 10:00 ушул обязательно ошол саатка каралат. Жөнү. Сындырганда болбойт да. Суроо келдик. Мисалга жакка салабыз дагы. Бул жерде на сжатие, на изгиб текшерилип бул аппаратыбыз. Ал экинчи аппаратыбызда бул жерде боло турган болсок, бул сжатие атайын басат дагы канча 1 сантиметр квадрат канча килограмм жүк көтөрө алат, ошол аппарат менен аныктай алабыз. Көтөрбөйбү. Бул жана комната пытки экен да мында. Азыркы күндө биз мисалга 32,5 марка сертификатыбыз 32,5 болсо деле бирок 400 маркадагы цементти чыгарып атабыз азыркы күндө. Бул жерде бүт аппараттар өздөрүндө сакталып калат, мисалга данныйларды 1 айга чейин. И журналдарыбызда да Бул автоматизированный система экен да. Мисалы 32,5 өзү документ боюнча чыгарышыбыз керек, сертификат боюнча бирок ошонун себеби биз 400 маркада чыгарабыз. Каким лабораториям? Бар ушул жерден башталат. Полностью все начальный сырье болуп ушул жерден химанализдерин определять этебиз.
анан средний производствоны и окончательный химанализдер полностью ушел жерде. Дозировка полностью отсюда определяется. Да. Сколько килограмм, сколько грамм, Да. куда? Да. Все автоматизировано здесь тоже. Здесь тоже все оборудование. Бұл жерде ошо автоматташтырылган биздин аппараттарыбыз бар. Бул жерде ошол бул аппараттар менен да чыгарабыз анализдерди. Мисалы бул көмүрдүн калорийностун чыгара турган аппаратыбыз да. Бул аппарат менен да чыгарабыз. Бул жакта өзүнүн дагы кол менен. Өзүнчө кол менен титрование жолу менен да. Титрование менен кейін салыштырабыз. Если будет какая-то разница, то обратно. Значит, где-то что-то не то, обратно отправляется и обратно. Обратно. Бул жерде ошол бүт келген биздин сырьёлорубуздун бар жогун чыгарабыз дагы. Производствобузга улоо колдонсок сырьё катары колдонсок улоо жерден дагы изилдөөлөр жүргүзөт. Жаңы месторождениялар чыгарып mesela кийимсиздик ошолорду пробаларды алып келип. И сколько работников у вас в отделе? Қытайлар да біреу, бізде екі-үш. Инженер. Олар лаборанттар, Да, химик. Химик лаборанттар. Химик. Молодец. Сом жеткичти. Мына 5 сом 50 тиын. Килограмм. Россияда жасалган. Мынау Россия, өзү Москва. Печатка да ошол жакта. Печатка да ошол жакта. Биз дизайнды түзөбүз, өзүбүз дизайн неме кылабыз, алар ушундай неме кылып берет да. Миллион алчу у нас нет такой? Нет. Поэтому мына уже жаңы немеге өткөздүк, мына бизге по-новому стандарт. Из России покупая миллионы мындай спрос болсо упакованный, пожалуйста. Нет десе мындай эмес. Бош эле кылып Тола болгон бир тикен тыйын болушу мүмкүн да. Килограмм. Азыраак болсо. Канча ишчилик эмес? Здесь у нас проект, линия, она настолько автоматизированная. Бул жерде көп, бир 30 киши иштеши мүмкүн. Болгону. 30 киши иштеп, бир жылына 120 000 тонна бирки чыгарабыз. Бул жерде жыл бою проект боюнча. Анан биз эми оборудованияны эң чоңун алып алдык, ортосун алдык да. Биз ошол цехти проект кылганда мына Андрей Николаевич менен бир линияны орнотобуз. Шунчалык эле мындай жумушубуз жакшы болуп кетсе, экинчи линия коебуз. Анан өзүбүз өндүргөн көмүр мынчалык эмес да, эки линияга жараша эмес. Биз керек болсо мына башкалардан сатып алабыз. Жок. Мен услуга көрсөтүшүм мүмкүн. Сен давай килограммына мынча төлөп бер, мен сага чыгарып берем. Деп. Өзү көмүрүн алып келет. Биз только переработка кылып беребиз, өзү ушунча тоннасын алып кетет. Сатып алып чыгып. Сатып алып чыгып берет. Мы можем на это тоже. Бир линияны баш аягы бир 30 адам тейлейт да. Бу жерде бир топ вопросторубуз автоматизирован болгон үчүн. Алар деле кара жумуш жок, лопатка менен турбайт эч ким. Бүт операторлор автоматизирован. Өзбекстанга бардык го. Мана карап турасың, адам жүрөт складта, аз цехте. Бүт операторлор да карап турат только линияны. 30 адам жумуш орду, 30 үй бүлө деген сөз да. 30 үй бүлө багылат деген сөз. Андан башка эми канча перевозка болот? Ал деле андан тышкары канча? Өзүбүздүн сотрудник деп эсептебейбиз. Биз бүт перевозкаларды өзүң көрдүң, жергиликтүүлөргө бердик. Алар деле мындай эмгек кылат. Алар деле каражатын табат деген. Базардан алып саткан киши дагы канча? Алар да обязательно кош сатат бир экени. Алар да мындай кандай пайдаланат. Ушундай да. Бул жерде бир гана ушул жердегилер пайдаланбайт да. Бир топ адамдар пайдаланат. Азыр муну куруп аткандар ким? Компания эмесиңби, өзүң эмеби? Бул куруп аткандар мына өзүбүздүн эле сотрудник, өзүбүздүн күчүбүз менен эле куруп атат. Эми бир компанияны жалдасаң кымбат. Анан биздин адистер ушунчолук мындай колу үйрөнгөн лицензияларыбыз бар. Мындай нерселерди мына өзүбүздүн эле сотрудниктер, өзүбүздүн группабыз, бригадабыз курат. Адам көптүгүнөн бул жерде смен менен жейт. Биринчи смен 12
Кытай тараптын кухнясы. Биздин өзүбүздүн кухня. Бирок жерде ограничение жок, аралашып калаган ачуураак тамак жейм деген Кытайдан барып жей берет. Бул кишилер дагы тияктан барып жей берет да. Ошол тамактануу жайыбыз ушул. Анан өзүбүз неме пекарняга өтөбүз. Нан сиңер кечеги нан жейбиз. Күнүмдүк керектүү нанды мына кыздар бар. Ошолор нан жасайт. Уже норманы билет. Норманы билет. Канча чыгат, канча адам бар. Норманы билет бар. Мына жерде дагы ушундай стояк болгонбуз. Калып калса 5-10 нан калып калат эртең. Пайдасын келтирет экенсиз. Жакшы. Жакшы. Салам алейкум. Азыр тәртиптерди көрүп калсың? Ой, саламатсызбы дейм, чоң кыз? Кандай? Наныңар түшүп атабы жакшы? Бул кишини тааныйсыңарбы? Биздин облустун губернаторунун орун басары Данияр мырза. Бул жерге да ашыкча болуп чыгарат экенсиздер. Биз бир отурганда батпайбыз бар. Ошон үчүн негизинен балдар уже билет. Кайсы подразделение 12 тамак. Адам көрмөйсүң. Потому что бар өзүнүн ишин. 2 января 2007 года мы начинали первую топосъемку вот старого завода и процесс строительства как шел, это для истории, для нас просто. Мы произвели июль 2008 года, да? Первый август 2008 года. Но топ производства было оно относительно вот этого, оно примитивное. Здесь процесс автоматизированный и здесь контроль качества. Все здесь у нас организовано. Вот новый проект. Как мы начинали? Здесь у нас грунты не совсем хорошие были, поэтому в основном у нас свай. Жерден техникалардан келип калган ручной доработка кылып туруп бүт завод ушу как будто бутта тургандай да свай кылдык ошо заводду. Анан ошо курулушубуздун тарыхы кандай болгон.